Кутман күнүңүздөр менен достор. Бүгүн бизге келип түшкөн суроолор боюнча балам эмне үчүн мени укпайт деген суроону көп ата энелер берип жатышат. Келиңиздер ушуга токтолуп кетебиз. Эмне үчүн сизди балаңыз укпай атканын билгиңиз келеби? Албетте баарыбызга кызык суроо. Мисал үчүн бала эмне үчүн укпайт экенин билиш үчүн эң биринчи сиздин балаңыздын туулган датасын карашыбыз керек. Туулган күнү, айы, жылы толугу менен болсо, анан биз ошого карап туруп, мүмкүн ал бала 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөн бала болсо, муну санаа саны 1 деп коебуз да. Демек, бул санаа саны 1 болгон балдар эмне дейт? Булардын жан дүйнөсү мындай башка адамдарды башкаруу, лидерлик качествосы, аны элдер признавать этип, баландай досум кыйын, ошол күчтүү, ошол досум айткан жака барабыз, ошол досум бир нерсени уюштуруп атат, ошол жака барып окуйбуз деп, же болбосо иштейбиз деген нерселерди алар ошол нерседен жан дүйнөсү рахат алат, балаңыздынчы. А сиз болсоңуз үйдөн эмне кылып атасыз? Сиз отур, тур, мен айткан убакта жатасың, мен айткан убакта турасың, мен айткан убакта келесиң деп анан ал бала менен акылдашпай атасыз. Мүмкүн ушундай болуп аткандыр. Мүмкүн сиз ал бала менен анын планын сураган жоксуз, анын келечекке болгон стратегиясы кандай сураган жоксуз. Ал мектепте эмне иш аракеттерди кылып атат, деги эле эмнеге кызыктар ал бала. Ошолордун баарын сиз билишиңиз керек, биринчиден. Экинчиден, сиз ошол бала менен мындай өйдө туруп алып, анан мынтип давить этип сүйлөшпөшүңүз керек да. Сиз ал бала менен наравне сүйлөшүшүңүз керек. Экөөңүздөр бир деңгээлде, кадимки достордой, кандай планың бар, эмне кылайын деп атасың депчи. 3-класс класспы балаңыз? 3-класстын деңгээлине түшүңүз. 1-класспы? 1-класстын деңгээлине түшүңүз. Башка эле жок. Баланы сиз диктовать этип тарбиялай албайсыз, баш ийдире албайсыз. Эгерде балаңыз сизге полностью жүрөгү менен ачылып, сизге баарын бөлүшсүн деген оюңуз болсо, анда ошол деңгээлге түшүшүңүз керек, башка эле жок. Андан тышкары сиз ошол баланын мүнөзүн түшүнүшүңүз керек. Ал бала эгер 1-inde, 19-unda, 28-inde, 10-unda төрөлгөн бала болсо, ал бала лидер. Ал бала башкаруучу. Ал төрөлгөндөн кийин ал керек болсо, ушул эле үй бүлө эмес, ушул айылды, ушул районду, областты керек болсо, республиканы, мүмкүн андан да чоң деңгээлде, масштабты башкара турган деңгээлдеги адам. Ошондой күчтүү энергиясы бар күн планетасынын таасиринде төрөлгөн адам болуп атат да. Демек, сиз ал адамдын күчүн, ошол энергиясын, потенциалын сыйлашыңыз керек. Демек, ал баланы сиз наоборот колдоп, ошол энергиясын мындай реализовать эте тургандай ылайыктап, мүмкүнчүлүк түзүп беришиңиз керек. Мүмкүн ал баланы, мисалы үчүн, мектептегилер признавать этпей атат, достору, мектепте классындагылар признавать этпей атат. Демек, ал бала бул жашоодо өзүн реализация кыла албай атат да. Анткени ал лидер, элди башкарыш керек, элди организовать этиш керек, бир мындай кружокторду уюштуруш керек, бир нерсени алып баруучу болуш керек, ушул жаатта болуш керек да. Значит, ал жакта ошондой мүмкүнчүлүк болбой атса, сиз ошону түзүп бергенге жардам беришиңиз керек. Мүмкүн мындай шаар жеринде болсоңуз, эми азыр айылдарда деле көп эле ачылып калды. Ораторский искусствого алып барыңыз, же болбосо бир публикага выступать эте тургандай мүмкүнчүлүктөрү бар жерлерге алып барыңыз, драм кружокторго алып барыңыз. Ал бала өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүш керек, публикага чыгыш керек, сахнада чыгып өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүш керек. Же болбосо алып баруучулук ролдорду бериш керек ал балагачы. Ошол жерде сценада чыгып алып баруучулукту алып бар иштесе, ошондо дагы бул баланын жүрөгү ачылат, таланты ачылат. Эгерде ал баланы ошол убагында ушинтип биз колдоо көрсөтпөй койсок, анда ал баланын ошол таланттарынын баары жабылып калат дагы, бүттү. Өчөт ал таланттарчы. Өзү Кудайдан берилген 1% талант деп атпайбы? А 99% биз ошол таланттын үстүндө иштейбиз. Өстүрөбүз, өркүндөтөбүз, анан такшалтабыз, бир эле нерсени дайыма кайталап жасай берсе, ал такшалат дагы, ал адам ошол профессионал болот, ошол жумуштачы. Демек, ошол бирлерди, ошол өзүнүн жаатында өтө күчтүү профессионал болсун десек, балабызды, демек, ошол жаатта биз жардамдашыбыз керек. Биз балдарга мындай да,
Мен мектепке акча төлөп койдум. Демек баламдын жашоосу сонун деп түшүнөбүз да бизчи. Главный болду, подальше менден кетсин, акчасын төлөп койдум, болду, көзүм көрбөсүн дегендей эле мамиле кылабыз да бизчи. Мектептеги мугалимдерге мындай берип койгондой эле да, эптеп эшиктен киргизбесек эле болду да. А кичине чоңоюп калганда вообще өзү барып калганда тем более ишибиз да жок. Акча төлөп койсок болду, эмне болсо ошо болсун да. Жок. Ал баланын да мектепте өзүнүн проблемалары бар. Достору менен уруша кетиши мүмкүн, достору шылдыңдап атышы мүмкүн, кошпой коюшу мүмкүн, кээ бир мугалимдер менен тил табыша албай ыдык көрүп атышы мүмкүн. Адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин любой жакта человеческий фактор ойноп кетет. Кээ бир мугалимдер деле мындай адамбыз да, алар деле адам да, алардын деле нерви чарчайт, алар деле бирөөнүн балдары менен кечке иштегенде 30-40 бала менен иштеп атат, алар деле чарчайт. Анан кээ бир деле аларда мугалимдер бар, өзүнүн программасынан чыга албай аткандар деле бар да. Бир балага асылса кечке асылып күнүгө эле баягы баланы эмете берет да, далбит эте берет. Ошонткенге мүмкүн сиздин балаңыз дагы попадать этип калган болсо, анда ал бала уже кийин ал бала өспөй калышы мүмкүн да. Мен 20 жылдыкка барганда неме деп айтышты эле да, биздин классташ балдарыбыз айтты эле да, неме депчи. Негизи мен жакшы эле окумакмын дейт да. Анан могул мен айтып атышат. Дамира дейт, колунан указга түшпөй бизди чапкылап атып эле, ушул эле бизди адам кылбай койгон деп айткандар да бар да. Эми бул баягы тамаша иретинде айтылып атат, бирок кандайдыр бир деңгээлде мунун да чындыгы бар. Ооба, албетте, балдар чоңоюп келатканда классташтары дагы давит этип коюшу мүмкүн. Анткени мектепте бир класста бир 2-3 жакшы окуган бала болот. Анан эле баягы 2-3 жакшы окуган бала эле мен чыга калайынчы, анан мен айта калайынчы деп атып эле сабакты ошол үчөө менен бүтүрүп коет. Мугалимге да жеңил деп, тиги билген балдарга айттырып деп, билбеген балдар менен кечке эзилип отурмак беле. Оңой да, туурабы? Анан ошентип баягы билгендер күнүгө эле чыгабыз. Баягы дневниктин ичинде бир күндө 6 сабак болсо, 6 сабактан 5 алабыз. Меники мынча 5 болду, сеники мынча 5 болду деп мактанабыз, Бирок ошол эле учурда башка балдар өспөй калыптыр да. Бул 20 жылдык берилгене канча жыл болду эми, андан бери көп жыл өтүп кетти. Ошондо эми 88-жылы бүткөн болсок канча жыл өттү дебейсизби? Бирок мен факты ошол жердеги менин классташ балдар айтты эле да. Ушул Дамиранын айынан эле биз көп окубай калганбыз. Ушул Дамиранын айынан эле биз двоечник болуп калганбыз, өспөй калганбыз деген претензияларды укканмын. Бул дагы, оказывается, мындай тамаша чынга аралаш болгону менен чындыгында бул чындыкка жараша эле окуя экен. Мен аны социаль илимине келгенден кийин түшүнүп атам. Көрсө адамдар, ошол эле классташтары, ошол эле достору, үй бүлөдөгү балдар, ага инилер бири-бирине, ата-эне, садиктеги тарбиячылар, мектептеги мугалимдер, анан жашоодогу өзү кошуна колоң деген бар, дагы коллегалар бар деген. Ушинтип бизде социум деген бар да. Биз жалгыз жашабайбыз да. Жалпы эл менен жашап аткандан кийин ошолор дагы бизге таасир этпей койбойт экен. Демек, биз ошол балабыздан требовать эте бербейчи. Сен мектепке бардың, келдиң, болду, давай 5 гана. Эмне үчүн 2 алдың? Кана 5 деп эле требовать эте бербей, ошол баланын акыбалын билишибиз керек. Бардык жагынан. Ким менен достошуп атат, ким менен жүрүп атат, канча убактысын ким менен өткөрүп атат, ал баланын үй бүлөсү кандай, ал бала кандай тарбияда чоңойгон, ал баланын эмнеге кызыктар ошол бала. Анткени бала кайсы сферада жүрсө, ошол сферадагы гана адам болот, башкача адам боло албайт. Демек, баягы айтат го, орус элинде бир макал бар го, сен досуңду көрсөт, мен сенин ким экениңди айтып берем депчи. Ошол сыяктуу эле сиздин балаңыз ким менен көп жүрсө, значит, балаңыздын деңгээли ошол эле деңгээлде, ошол тарбияда, ошол мировоззрение ошондой эле болуп калыптанып калган. Башкача калыптана албайт. Ал ошол жердеги бул жерде жүрсө, анан могул жакта жүргөн балдардыкындай боло албайт да балаңызчы. Демек, бул баланы түшүнүүнүн артында өтө чоң философия жатат. Өтө чоң психология жатат. Өзү баланы түшүнүш үчүн дагы эне окуш керек. Баланы түшүнүш үчүн дагы эне даанышман болушу керек. Жана өзүн өзү тарбиялашы керек. Үй бүлөдө бардык нерсени эне гана регулировать эте алат да, ары же бери кылып, туурабы? Демек, энеге ушундай көп нерсе берилген экен. Эми энелер албетте капа болбоңуздар,
бирок эне билимдүү дагы болуш керек, акылдуу дагы болуш керек, ийкемдүү дагы болуш керек, баланын да тилин табыш керек, күйөөнүн да тилин табыш керек, ата эненин да, кайын журттун дагы деле баарынын тилин табыш керек. Ушунчалык универсалдуу болушубуз керек экен аял заты. Анткени аял затка ушундай милдеттер жүктөлүптүр. Ошон үчүн айтылып атат да, бир улутту жок кылам десең, аялдарын билимсиз кылып кой дейт да. Аялдары билимсиз караңгы болсо эле бүттү дейт. Ал улут ашып кетсе 50 жылда жок болуп кетет дейт да. Ошондуктан бул биздин күндөн күнгө өсүүбүз, өнүгүүбүз, өзүбүздүн үстүбүздөн изденип, казып, мен кандай болгондо оңолом, кандай болгондо балдарымды оңдойм, кандай болсом өзгөрөм деген аракетиңиздер бар болгону өтө жакшы. Ушуну ким кайсы ушу суроо кайра-кайра келип түшүп атат. Көп аял затынан, айымдардан келип түшкөн экен бул суроо. Демек, баламды кантип түшүнөм деп аткан болсоңуз, албетте сиз тереңдетип үйрөнүшүңүз керек деп ойлойм. Көпчүлүктүн суроосу менен бизде ушул интенсив курсубуз жүрүп жаткандыгына байланыштуу. Ушул интенсив курстан биз эмнени алабыз, бул интенсив курстан эмнени үйрөнөбүз дегендер бар. Анан дагы кээде мындай суроолор келип калат да. Эже, биз 21 күн келсем, сиздин окууңузда окусам, анан мен деги адам боломбу деген суроолор дагы болбой койбойт. Бир жагынан биз мындай карап, бизге күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чындап эле баягы адамдын ар жагынан тереңинен чыгып аткан суроо. Эмне үчүн дегенде, азыр биз көп адамдар өзүбүздү таппай жүрөбүз. Мен эмне үчүн ушундай проблемалар боло берет, эмне үчүн мен жолдошум менен тил табыша албайм, эмнеге мени балдарым укпайт, эмнеге менин досторум түшүнбөйт, же болбосо мен эмне үчүн элдердей болуп ийгиликтүү боло албайм деген, албетте ар бирибиздин жүрөгүбүздө ушундай суроолор бар. Ар бирибизде ушул проблемалар болуп келген жана болуп келе берет. Качанга чейин деп сурасаңыздар, пока биз өзүбүздү тапмайынча, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү түшүнмөйүнчө бул суроо болгон экен. Эми азыр бизде 2000-жыл башталгандан баштап психологиянын эрасы башталды деп атпайбызбы? Муну дүйнө жүзүндө баардык адамдар азыр изденүүнүн үстүндө болуп атат. Баары тең эле мен киммин, мен эмне үчүн мындаймын, мен эмне үчүн андаймын деп эле изденүүнүн жолунда жүрөт да. Анан ошолордун арасында демек сиз дагы ушинтип изденип атасыз. Бул жаман эмес, жакшы эмес, бул норма. Баарыбызда боло турган нерсе. Баарыбыз тең ошентип изденип келгенбиз. Биз дагы ушундай көптөгөн жылдар, мен 14 жыл изденгем. Көптөгөн жылдар бою изденип жүрүп, анан өзүбүздү эми таап, эми кичине мындай бир жок дегенде баягы бир багытка түшүп алдык да, бир багытты алып алдык. Баягы мынтет го, оорулуу адамдын диагнозу аныкталганда жарым айыкканга барабар деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул психология жаатында дагы, эгерде биз өзүбүздүн бараткан багытыбызды туура таап алсак, анда биз уже как будто бир жарым жолду басып койгонго барабар экен. Самое главное, биз багытты туура табышыбыз керек экен да. Ошондуктан бул курста 21 күндүк курс деп эмне үчүн айтылган? 21 деп айтылганын себеби, ар бир адат, привычка деп айтабыз биз көбүнчө. Ар бир адаттар күнүгө жасай берген кыймыл аракетибиз, ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз, аткарган ишибиз, ошолор дайыма кайталана берсе, бул адатка айланат экен. Демек, биз ошол адаттарды 21 күн жасагандан кийин бизге ал уже калыптана баштайт. Анан 42 күн жасайбыз, андан кийин 90 күн, ошентип 120 күн болуп, баягы адаттарыбыз дайыма жазала берип, бизге адаттарга айлангандан кийин, привычкага айлангандан кийин, ал адаттарыбыз бизге мүнөздү берет экен. Анан биздин мүнөзүбүз биздин тагдырыбызды жаратып атпайбы? Демек, биз 21 күн дегендин аркасында өтө чоң философия жатат. 21 күн бою сиз биз менен чогуу болуп, ошол биз берген үйрөтүп аткан сабактарды үйрөнүп, сабак эле эмес, бул жерде негизги мааниси кантип трансформация болобуз, кантип өзгөрөбүз. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Эже, мен деги адам боломбу деген сөздүктөрдү айтып жатышат депчи. Ооба, биз адам элебиз, адам бойдон эле төрөлгөнбүз. Болгону биз ушул өзүбүздү тааныбагандыктан минусовой жагыбыз менен, баягы монетанын эки бети бар дегендейчи, оң жагы, сол жагы.
жалаң эле баягы минусовой абалда болгон үчүн ошол жагыбызды өөрчүтүп ийген үчүн азыр жашоодон кыйналып атабыз. Ошол жакты өөрчүтүп ийген үчүн эч кимди түшүнө албай атабыз. Анан өзүбүз эч кимди түшүнбөйбүз, бирок элдин баары мени түшүнсө дейбиз. Ошентип эле кыйналып келе жатабыз. Демек биз ошол адаттардан арылыш үчүн биз менен 21 күн болосуздар. 21 күндө биз ошондо сабагыбыз 10 сабак. Биринчи сабак бул таанышуу сабагы, организационный моменттерди сүйлөшөбүз. Бул сабак жөнүндөгү бардык техникаларды, кандай иш аракеттерди аткарабыз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми калган 9 сабак, основной сабак 2 сааттан болот, бир күнкү сабагыбыз. Эртең мененки 6-дан 8-ге чейин болот. Анан 21 күн дегенибиздин себеби биз сиздер менен 21 күн бою болуп, ошол берилген техникаларды аткарып, ошол берилген адаттарды мындай бир закреплять этип, бышыкташ үчүн сиздер менен чогуу болушубуз керек. Ошон үчүн 21 күнгө созулат. А так сабак жалпысынан 10 сабак болот. Сабак через день болот. Понедельник, среда, пятница, же болбосо расписанияны карайбыз, же болбосо вторник, четверг, суббота болот. Эртең мененки саат 6-дан 8-ге чейин. Бул курста дагы эмнелер каралат? Бул курста ошол сабактын теориясын ошентип берилгенден кийин сиздер менен, эгерде сиз онлайн байланышта болсоңуз, то есть региондордо Россиядан, Турциядан же башка жактан чыгып аткан болсоңуз, сиз менен онлайн байланышта болуп, мини разбор жүргүзөбүз сиз менен, лично өзүңүз менен. Ал эми бишкектиктерге болсо офлайн чогуу сиздер менен жолугушуу өткөрүп, ошол жерден ошол мини разборду ошол жолугушуу учурунда толугу менен доскада чечмелеп беребиз дагы. Сабактар тууралуу суроолор болсо ошол жерден толугу менен чечип беребиз. Бул экинчи жагы. Жана дагы бул курста биз курска келген ар бир инсанга өзүнүн быйылкы өздүк жылы боюнча календарды белекке беребиз. Бул календардан сиз быйыл кайсы иштерди аткарсаңыз болот, кайсы иштерди кайсы күнгө пландасаңыз болот, кайсы айга пландасаңыз болот деген нерсенин баардыгын үйрөнүп, баягы жашоонун навигатору да бул календар. Ошол жашоонун навигатору болгон календар менен өзүңүздүн иш аракетиңизди туура багытта пландап алып барууга үйрөнөсүз. Бул курста ушундай өтө мазмундуу болот. Сизди эч ким өзгөртө албайт, өзүңүз гана өзгөрөсүз. Бардык нерсе өзүңүздүн колуңузда болгону биз сизге ушул курста багыттарды беребиз, үйрөнөбүз. Сиздин кайсыл жерден мындай алсыздыгыңыз кайсыл жерде болуп атат, сиздин күчтүү жагыңыз кайсыл, сиздин балаңыздын күчтүү жагы кайсы, сиздин күйөөңүздүн күчтүү жагы кайсы, кай жери алсыз жагы, эмне үчүн сиз тил табыша албай атасыз дегендин баарына сиз ачкыч аласыз. Көйгөйүмдүн ачкычы деген бул курс, сиз ошол бир гана ачкыч болот көйгөйдү чечүүгө. Ошол ачкычты алыш үчүн ушул курска келип жатасыз. Демек, сиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын чече турган бир эле ачкыч бар. Ал ачкычты алыш үчүн көптөгөн техникалар, көптөгөн билимдер керек болот. Аны биз сиздер менен ошол 10 сабактан 21 күн бою сиз менен чогуу болуп, анан чечүүгө жардам беребиз. Албетте, бул өзгөрүү сиздин өзүңүздүн колуңузда болот. Урматтуу достор, анда эмесе жакында биздин көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубуз башталганы турат. Буюрса 11 апрелде эртең мененки саат 6-да сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курстан күтөбүз. Бул курска катталуу азыр жүрүп жатат. Катталуу үчүн төмөндөгү номерге жазыңыз.